жүзүмдүк кыблам болгон Кабатуллама караткан калуунда деп ар бир мусулман жүздөнүп намаз окуй турган Кабатулла сиздердин алдыңыздарда. Андыктан бүгүнкү жума кутбасы көрсөтүүсүн ушул жерден баштайбыз. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Кабатулла жер жүзүндөгү мусулмандар үчүн эң ыйык жер. Ошондуктан азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле мусулмандар айланып өзүнчө бир сыйынуу кылып таап кылып аткан мезгили. Кандай мусулман болбосун, бул Кабатуллага эң алгач келгенде сөзсүз түрдө ушуну 7 жолу айланып таап кылуу бул тартипке ылайыктуу нерсе. Ошондуктан бар бир мусулман келгенде сөзсүз түрдө ушул жерде айланып таап кылат. Бул таап кылуу канча кылымдардан бери уланып келет жана мындан кийин дагы кыяматка чейин эч токтобостон улана бермекчи. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай таап кылууда азыр адамдар көп болгону менен кийин ажылык бүткөн мезгилде азыраак болсо дагы, бирок эч качан токтобойт жана дайыма ушул жерде таап болуп айланып келе берет. Бул таап кылуу дагы өзүнчө бир жаратуучу Аллах Таалага болгон сыйынуу болуп эсептелет. Бул ыйык мечит тууралуу кандай гана жакшы сөздөрдү айтпа жараша берет. Жер шаарындагы эң кадыр барктуу мусулмандар гана кирүүгө уруксат болгон ыйык сыйынуучу жай болуп эсептелет. Мындай улук жайга албетте даараттуу болуп гана кирүү керек. Мечиттин дээрлик бүт тегерек айланасында даарат алуучу жайлар жайгаштырылган. Ар бир мусулман намаз окурдан мурда ал даарат алышы фарз. Бул биздин Байтуллах чоң мечит, канчалык адамдар көп болбосун, бул жерде даарат алуучулукка шарттар аябай сонун түзүлгөн. Канчалык адам көп болбосун, бирок эч качан мындай кезек күтүү, мындай мүчкүл кыйынчылыктары жок. Бардыгына толук шартта түзүлгөн, бардыгы эч кандай кезек күтпөй эле толук даарат алып намазга жетишкенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дагы бир өзгөчөлүк нерсе, бул жердеги суулар бардык жеринде бирдей жакшы чыгып турат. Анан эч кандай биздин өзүбүздөгүдөй жаман жыттар такыр сезилбегенине бир таң калыштуу нерсе. Жер шаарынын ар кайсыл жактарынан келип, өңү түсүнө, улутуна, тилине, жашаган жерине, керек болсо коомдогу ээлеген ордуна карабастан баары бирдей Кудайга сыйынып жатканын көрүп, тим эле жүрөгүң толкуп кетет. Адам баласынын ар кандай болгонуна карабастан жер шаарынын төрт тарабынан келтирип, баарын бир жерге чогултуп, бир туугандай кылып топтоп койгон дүйнөдө мындай учур жок болсо керек. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Инна аввала байтин", жер бетиндеги эң биринчи курулган үй, ибадат кылганга, Аллага сыйынганга курулган үй, же болбосо жер бетинде эле түбө эле биринчи жаралган жер, ал Мекке шаарында. Меккенин экинчи аты Кур'ан-ы Каримде Бакка деп айтылат. Ушу Мекке шаарында курулган. Аллах субханаху ва таала бул ааламды курганда эң биринчи ушу жердин бул киндигинде турабыз. Бул Мекке шаар Кааба, бул жердин киндиги, бардык ааламдын ушу бул борбору. Аллах субханаху ва тааланын эң биринчи ушу үйү, ибадат кылганга Адам алейхиссаламдан тартып Хазрет пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин жана кыямат күнгө чейин ибадатка тургандардын бардыгынын кыбласы, бардыгынын Каабасы, бардыгынын жүрөктөрү ушуга кайрылып, ушу бир Алла Таалага сыйынганга, Алла Таалага ибадат кылганга ошо кайтарылган ушул жер. Эми буну Алла субханаху ва таала эки максатта биз ушуну жараттык, ушундай кылдык дейт. Биринчиси береке үчүн, экинчиси хидаят, туура жолго салуу үчүн. Инсанды кайсыл максатта Алла Таала жараткан болсо, ошол максатта жашашлыгы ушунун аты хидаят деп айтат. Алла Таала көрсөткөн жолго жетүү, Алла Таала көрсөткөн ушул максатка жетүү ушуну хидаят деп. Инсандын бул жерде ар бир инсандын эң зарылы ушул эки нерсе экен. Биринчиден ушул туура жол табышлыгы, адамдай болуп жашашлыгы, айвандай же шайтандай болуп кетпей, ошон үчүн Алла субханаху ва таала бул үйүн курган экен. Алла Таала инсандардын жүрөгүнө иман, хидаят берип, инсандай касиеттен чыкпай жашаш үчүн Алла Таала хидаятты дайындаган экен. Экинчиси береке. Береке бул өмүргө, жаштыкка, ден соолукка, ырыскыга, билимге, амалга, жалпы эле бардык нерсеге берекени Алла субханаху ва таала ушул жерден койгон экен. Демек, кимде ким ажылыкка келип, туура өткөрө турган болсо, Алланын буйруктарын, жараткандын буйруктарын, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын көрсөткөн жолунда, жоосунда аракет кылып туура өткөрө турган болсо, чын ихлас менен, адал мал менен, анда Алла Таала ага сөзсүз бул жактан кайтып атканда, үйлөрүнө кайтып атканда хидаят берип, туура жолдомо берип, жашоонун инсандык жолдомону берип туруп кайтарат экен. Ал эми үйүнө жеткенде ал сөзсүз өлгөнгө чейин береке табат экен. Өлгөнгө чейин сөз сада береке болот экен. Мына Байтулланын бул биринчиси. Экинчиси бул Байтуллага пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: күн сага 120
рахмат жаап турат. Ошонун таваф кылган деп, ушу Байтуллахнда тегеренгендер 7 жолу тегеренгенди бир таваф деп айтылат. Ушу таваф кылгандарга 60 рахмат, намаз окугандарга 40 рахмат, ал эми жөн эле карап турганда 20 рахмат. Ушу Каабанын үстүндө ушу 7-чи асманга чейин Байтул Маамур, Байтул Изза деп айтылат. Периштелердин дагы таваф кыла турган жери бар. Мына ушул Байтуллахнын үстүнөн эч бир чымчык учпайт экен. Чымчык үстүн булгабайт экен. Бирок эгерде кайсы чымчык учса же үстүнө отурса, ал оорукчан чымчыктар шифа талап кылып ошол жерге отурат экен. Бирок Алла субханаху ва таала ушунчалык урматтуу, ушунчалык сыйлуу кылып койгон бардык пайгамбарлардын меркези. Бардык пайгамбарлар келип, аулиялар келип, сахабалар келип, ушул жерде тегеренип, ушул жерде ибадат кылып, кылган мээнетин Алла тааланын алдында кабыл кылдырышкан. Мусулмандар үчүн бул мечитте кандай гана ибадат кылбасын, башка жердегилерге караганда бир канча сооптуу экендиги белгиленген. Мына ушу Байтулла Каабаны тегеренгенге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ар бир кадамга 70 000 сооптон жазылат деген. Ал эми макамы Ибрахим дейт. Ошонун аркасында Ибрахим алейхиссаламдын путунун изи бар. Аркасында ким 2 рекет намаз окуй турган болсо, аны ошо аркасында өтүп 2 рекет, бир 7 жол тегеренген 2 рекет намаз окулат. Ошол 2 рекет намаз окугандан мурдагы бардык күнөөлөр кечирилет дейт. Аны эми Сафа Марванын ортосунда жүрүшлүк 10 араб кулун, мындайча айтканда Исмаил пайгамбардын урпактарынан араб кулду азап кылганын сообу берилет дейт. Замзам боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ма замзам лима шурибала", замзам суусу кайсы максатта ичсе, ошо сөзсүз ишке аткарылат деген. Бул замзам суусу суулардын бадышасы. Алла субханаху ва таала ушундай касиет койгон. Курсагы ачкан киши ичсе, курсагы тоет. Чаңкаган киши ичсе, чаңкоосу кетет. Оорукчан киши ичсе, аны шифа табат. Ал эми бир максатка, кайсы бир максат жакшы ишти, Алланы разы кылган ишке бир көздөп түшө турган болсо, аны сөзсүз Алла субханаху ва таала ишке ашыртууга Алла таала сөзсүз жардам берет. Азыр биз атын алыстан уккан Замзам булагынын алдында турабыз. Азыр эми мурда булак болсо, азыр өнүккөн мезгилде ушундай туруп адамдарга ылайыктуу болуп жасап койгон. Ушундай бир касиеттүү суу, буну ичсең адамдын ден соолугуна шифа берет, курсагың тоюп калат. Андан сырткары дагы бир ушундай өзгөчөлүгү, бул сууну канчалык көп убакытка сактасаң дагы эч качан өзүн өзгөртпөгөн ушундай бир касиеттүү суу болуп эсептелет. Ажылык бул исламдагы 5 парыздын бири. Ошондуктан ким аткарган болсо, көптөгөн сооп табары анык. Кимге Кудай Таала аткаруу мүмкүнчүлүгүн берген болсо, ал бактылуу инсан. Бул ажылыкты фарыз кылышты Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтат: "Валиллахи алан наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила". Алланын ыраазычылыгы үчүн адамдардын бардыгынын мойнунда фарыз кылынды. Ажылык, Байтулланы ажылык кылышлыгы, ким ошого жолго мүмкүнчүлүгү, кудурети жете турган болсо, ден соолугу жакшы болуп, акчасы жакшы болуп, акчасы жетип, анан кийин ушу жол аман боло турган болсо, ага ушул ажылык кылышлык фарыз болот экен. Эми Алла субханаху ва таала ушуну ыйык жерде, мына жердеги ушул Каба, Байтулла, Хаджарул Асвад турат, Сафа Марва турат, Замзам суусу турат, макамы Ибрахим турат, Мизаб Рахма, Мультазам турат. Ушулардын бардыгы дуа кабыл боло турган жер. Мына ала карасаңыз, биз Кыргызстандан келген болсок, бүткүл ааламдагы адамдар ушул жерге келип турат. Караса арабы дагы бар, араб эместери бар, бизге каратырган болсо узуну бар, кичинеси бар, бардыгы агы бар, карасы бар. Бүткүл ааламдан чыгыштан батышка чейин, түндүктөн түштүккө чейин бардыгын жүрөктөрүн Алла субханаху ва таала Байтуллага тартып койгон. Байтуллага тартып койгон. Алла субханаху ва таала ушунун бардыгын кылыштыгын негизги максаты мусулмандар бири-бирин ушундай ал акыбалын билишип, бири-бирине ушундай бир кандай десем жакшылык каалай турган, бири-бирине жардам бере турган, көмөктөшө турган, бири-бирине ушундай бир жакшылыктарды жеткире турганын ушунча Алла субханаху ва таала кабыл кылып койду. Ажылыктын эми даанышмандык хикматтары өтө көп. Албетте бул жерде мусулмандардын жүрөктөрү биригет экен, дуалары кабыл болот экен. Биз ажыга келген адам бул жерге биринчи тооба үчүн келиш керек экен. Тооба дегени ошо кылган каталары, кемчилдиктери, кылган күнөөлөрү ошолорго кейип, Алла Тааладан кечирим сурап, келечекте кайра кайталабайм деп Алла Таалага убада бериш үчүн келет экен. Экинчиден Ибрахим пайгамбардын Хаджар энебиз аялы, Исмаил пайгамбар баласы, ошол үчөөкүнүн курбанчылыгы, шайтанга ташыргытуу барбы, курбанчык чалуу барбы, Замзам суусубу, Сафа менен Марва тоосунун ортосундагы басышлыкпы, бунун бардыгы Ибрахим пайгамбардын Алла үчүн болгон курбанчылыгы, Алланын динин таркатуу үчүн болгон курбанчылыгы, ошонун бардыгын сүрөттөп берет экен. Ошону эстеп дагы ажыга келген
ажылык кылган адам дагы, мен дагы, аял бала чакам дагы Алланын дини үчүн курбанчылык кылайын, Алланын дини үчүн курбанчылык кылайын, Алла Тааланын дини үчүн ушундай динди таркатыш үчүн курбанчылык кылайын дейт экен. Ана эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга айта турган болсок, пайгамбарыбыз ушул жерде төрөлгөн, ушул жерде чоңойгон, бала чагы, жаштыгы ушул жерде өткөн, тарбиясы ушул жерде болгон, ушул Мекке аман шаары. Алла субханаху ва таала буну жер асманды жараткандан бери Алла Таала аман кылып койгон. Бул жерде Алла субханаху ва таала өзү чек кылып, худуд харам деп коет. Ушу харамдын чеги бар, харам деп ушу урматсый жана арам иштерди бул такыр тыюу салынган жер болуп эсептелинет. Бул жерде худудул харамдагы кылынган ар бир жакшы иштер 100 миңге барабар. 2 рекет намаз окуса башка жерде, 2 рекет намаз 100 рекет окуса, бул жерде 2 рекет окуган 100 миңге барабар. Мейли Америкада болсун, Россияда, Азияда болсун, кайсы жер бүтүн жердин чегинде болсун, бул жердеги сооптор 100 миңге барабар. Ла илаха иллаллах айтса 100 миңге барабар. Куран окуса 100 миңге барабар. Садака берсе 100 миңге барабар. Намаз окуса 100 миңге барабар. Орозо тутса 100 миңге барабар. Дуа кылса 100 миңге барабар. Алла субханаху ва таала ушундай ыйык кылып, ушундай бир ушундай урматтуу кылып жаратып койгон бул Каабатулланы. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул жерде чоңоюп, садикул амин деп, чынчыл, аманатка бекем деп, 40 жашка келгенде Алла Таала периштени жиберди. Жабраил периште мына Нур тоосун өткөндө зиярат кылып көрүп келдик. Нур тоосуна пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Жабраил периште түшүп, Курандын алгачкы аяттары башталып түшкөн. Ушул жерде 13 жыл даават берип, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Алланын бирдигине, бардыгына чакырып турган. Андан кийин анан бул жерден болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Алла Таала Мирач кечеси 7 асманга сапарга алып чыгып, 7 асманга Алла субханаху ва таала бейишти көрсөтүп, дозокту аягын көрсөтүп, кайтаарда 50 мал намаз берип, азды 5тен 5тен азайттырып 5 мал намазды белек кылып ушул жерде алып келген. Анан бул жерде көчүү өкүмү келген, хижрат деп коебуз. Мединага барып туруп, Мединада пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал жерде бир 10 жыл жашап, ошол жерде анан кийин бүткүл ааламга ислам таркаган, кийин кыямат күнгө чейин эс ала турган жайын Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Медина шаары кылган. Кыргызстандан 3685 адамга ажылык милдетин өтөөгө мүмкүнчүлүк берилди. Мындан сырткары 5 депутат баш болгон, бир топ жарандарыбыз да ажы болушту. Ажылык парзды аткаруу амалдарынын убактысы Зулхижа айынын 8-inde, башкача айтканда октябрдын 4-нөн 5-ине караган түнү башталды. Элдин баары түн бир маалда Мина өрөөнүнө баруу үчүн автобустарга олтурду. Мина өрөөнүндө ажылар убактылуу жашаш үчүн атайын чатырлар тигилип, баары абаны муздатуучу аппараттар менен камсыздалган. Даарат алуучу, жуунуучу жайлары да бар. Бул жайда кечке олтуруп, таңдын атуусун күтүү акылмандуулугун бизге төмөнкүчө түшүндүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи ажылык кылганда мына ошол Мекке шаарынан Минага Зулхижа айынын 8-inde Меккеден Минага чыгышкан ажылар менен. Ал күндү араб тилинде Яумут Тарвия деп коет. Яумут Тарвия деген араб тилинде суу камдоо же болсо сууларды даярдоо деген мааниде келет. Пайгамбарыбыз ошол эле Зулхижанын 8-inde Минага чыгып, төөлөрүн сугарып, өздөрүнө суу камдап, эртеңки ажылыктагы эң негизги күн болгон Арафат күнүнө даярданышат. Мына ошол себептен Яумут Тарвия деп аталып калган. Бирок азыркы күндө биздин ажыларыбыз ал күнгө Зулхижанын 8-inde чыккандыгы ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип, ошонун сүннөтүн аткарып. Себеби азыркы күндөрдө биз суу даярдоо, башка деген нерселер баары чечилинген азыр. Бирок азыркы күндө ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарып гана Зулхижанын 8-inde Минада жатабыз. Минада кечке болуп түнөдүк да, эрте мененки намазды окуп эле автобуска олтуруп, Арафат өрөөнүн көздөй жөнөдүк. Алыс болгонуна карабай Арафатка жөө баргандар да болду. Биздикилер болсо баары автобустар менен бардык. Арафатта кечке туруп дуба кылуу бул ажылык милдетти аткаруунун негизги парздарынын бири болуп эсептелет. Бул күндө дубалар өзгөчө кабыл болуучу учур болгондуктан анча бийик болбогон Арафат тоосунда бут коерго жер жок. Мына өзүңүздөр байкап турган Арафат тоосуна кимдер чыгып дуа кылган болсо, алардын дуасын сөзсүз Аллах Таала кабыл кылат. Бүгүнкү күн мусулмандар үчүн өзгөчө жана ажыга келүүчүлөр үчүн сөзсүз келип дуа кыла турган күн. Ошондуктан азыр өзүңүздөр байкагандай эле Арафат тоосунда эл ушунчалык көп жыйылып дуа кылып жатышкан чагы.
берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып алалы деп ажылар баары жакшылыктарды дуа кылып ибадат менен алек болушту. Кыргызстандын муфтияты Максат Ажыга аябай рахмат. Бизге аябай сонун шарттарды түзүп берген. Ушул жерде бардык ушул Арафат тоосунда дагы ушул эмне керек болсо ошол зарыл нерселерди бизге китепчелерди таркатып атат, сууларды таркатып атат. Рахмат, миң мертебе рахмат кыргызстандыктар. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии, ажы башчылар жана башка илимдүүлөр элди жакшылыктарга үндөгөн баяндарды айтып, эли жерибизге жакшы дуаларды кылышты. Арафат өрөөнүндө кечке дуа кылып күн баткандан кийин тартипке ылайыктуу Муздалифа өрөөнүн көздөй жөнөдүк. Таң атканча ачык асман алдында түнөө ажылык амалдардын бири болуп эсептелет. Чынын айтсам, эч кандай шарты жок болгонуна карабастан, элдин баары жакшы уктаганын белгилешти. Бул жакта түнөөнүн акылмандуулугун илимдүү бир тууганыбыз төмөнкүчө түшүндүрөт. Арафаттан ошентип ажыларыбыз дуа кылып күн баткандан кийин бардыгы даярданып Муздалифаны көзөп жөнөшөт. Муздалифа деген сөз издалифа яздалифу Муздалифа. Бул араб тилиндеги бир адамдардын чогулуп бир жерге топтолуусун ушундай деп аталынат. Ал жерде бүтүн ажылар бардыгы барып, ошол Муздалифа ачык асманда түгү топурак ташта жатып, Аллахтын буйругун аткарып ошол жерде болушат. Риваяттарда келет, Адам алейхиссалам менен Хава энебиз жолуккандан кийин мына ошол Муздалифага барып ошол жерде түнөгөн дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ажылык фарз болгондо мына ошол жерге барып түнөө бизге буйрулган. Биз пайгамбарыбызды ээрчип мына ошол Муздалифага барып түнөйбүз. Ал жерде эч кандай бир жатканга жер жок, мындай тегиз жер, түгү топурак, ачык асман. Муздалифанын дагы бир тарбиялык жактары ошол жерге барганда адамдар байы болсун, кембагалы болсун, кары болсун, жаш болсун, мына ошол жерде Аллах Тааланын буйругун аткарып атам деп, ошол ачык асманда түгү таштан, кумдан болгон жерде жатып Аллах Таалага ибадат кылышат. Таң атканга чейин Муздалифада ибадат кылып өткөрүү бул сүннөт амалдардан. Мына ошол жерден 7 таш терүү шайтанга сүннөт амалдардан. Эртең менен болуп таң аткандан кийин күндү жакшы таңартып ал жерде багымдат намаз окулунат. Багымдат намаз окулгандан кийин укуф деген нерсе ошол жерде дуа ошол жерде башталат. Күн чыкканга чейин ошол жерде дуа кылынып, андан кийин Минаны көздөй ажыларыбыз жол тартышат. Таң аткандан кийин багымдат намазын окудук да кайрадан Мина өрөөнүн көздөй жөнөдүк. Ошол эле күнү түшкө чейин Мина өрөөнүнөн болжол менен 3 чакырым алыстыкта турган Жамарат деп аталган жайга жөө барып шайтанга таш ыргытуу амалы болду. Эрежеге ылайыктуу биринчи күнү кичи шайтанга 7 таш ыргытылды. Андан соң ажылары сөзсүз аткаруусу зарыл болгон курмандык чалуу амалын ишке ашыруу болду. Быйыл орточо койлордун баасы 130 АКШ долларына барабар болуптур. Курмандык үчүн алынган койлорду каалагандар өздөрү муздаса болот экен. Бул жайда иштегендер аябай такшалыптыр. Жандыкты муздоодо эч кандай кыйналганын байкабадык. Курмандык чалгандан кийин ар бир ажы чачын алдырып, жуунуп таранып ихрамдан чыгышты. Элдин баары кубануу менен маанайлары жарык. Ушул күн Курбан айт болгондуктан бизге каалоолорун төмөнкүчө билдиришти. Биз Алла буйрган экен быйыл 2014-жылы ажылыкка келдик. Ажылыгыбыз жакшы болду. Муну уюштурган Кыргызстандын казысына Максатка дагы рахмат, уюштурган жетекчилерге дагы, ажы башчыларга дагы рахмат. Алла буйруп, бүткүл дүйнөдөн келген ажыларга ажакбар тууру келди. Буга Аллага бейесеп канды санаалар айтабыз ажылардын атынан. Кудайга шүгүр, бизге насип кылып 5 миллион калктын ичинен бизди Алла тандап алган экен. Ушул насип кылып ажылык зыяратыбызды аткарып жүрөбүз. Ажылык амалдарыбыздын көпчүлүк бөлүгүн аткарып, эң сонун жакшы даражада аткарып бүтүп калдык. Бир аз амалдар калды. Кудайга шүгүр, келген тообуз боору бүтүн, баш эсен, толукпуз. Ооруган жандар жок. Кудайга шүгүр, Аллага миң мертебе шүгүр. Бардык адамдарга ушундай ажылык сапар насип кылган болсун. Кудайдан 4-5 жылдан бери өзүм тилеп жүрдүм беле, ниет кылып. Быйыл Алла Тааланын буйругу менен өзүбүздүн жамаат менен келип, ушу
Мекке Мединага зиярат кылганы келип отурабыз. Мына бүгүн биз Минадабыз, Мина өрөөнүндөбүз. Эми ушу Аллах Тааланын буйругу менен эмен 5-чи фарзын аткарганга Кудайым Аллах Таалам өзү ата кылсын деп ушул жерде жамаат менен отурабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн быйылкы учурдагы ажылыкны уюштуруу боюнча эң жакшы деңгээлде өттү. Себеби Азирети муфтийбиз өзү башында туруп, баарын контролдоп турду. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Быйыл кимде ким ажы кылган болсо, 70 ажы кылганын сообу берилет дейт. Ошондуктан ушул соопко дагы өзүбүз мамлекетибизде дагы канчалык ушул ажыны уюштуруу боюнча мамлекетибизде дагы канчалык адамдар жардам берген болсо, салымын кошкон болсо, ошол эле учурда жакшы өтүүнүн үстүндө кимдер батасын тилеп, өзүнүн колунан келген жардамын кылган болсо, Алла Таала баардыгын тең кыпындай да кем кылбастан ушул сапардагы канча жакшылыктар болгон болсо, Алла Таала канчалык бир чоң берекелерди элибизге дагы, жерибизге да, мамлекетибизге дагы Алла Таала береке берген болсун, жакшылык болсун ар дайым. Келечекте Кыргызстан элибиз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Кече Арафатта сурадык бардыгын. Аллага шүгүр, ушундай жылдан жылга дагы хажылардын ушу билгендери, жаштар көп келиптир быйыл айрыкча ушу Аллага ыраазы болдук. Быйылкы ошол чүчү кулактын ташаган негизиндеби кандай болду? Негизи жаштар көп келип, быйыл хаж башчыларга унча эле кыйынчылык болбоду. Эми дагы ошо кыргыз элиме алхамдулилла ошо жерге келип, ошол келебиз дегендер, быйылкы жылы өтпөй калгандар келерки жылы келип, жерге зиярат кылып, ушундай Алланын үйүнө келип, хаж айларында хаж амалдарын кылып кетишini Алла насип кылсын. Ажылардын арасында жашы кыйлага келип калып, амалдарды аткаруу кыйын болгондуктан жардам бергендерге өз ыраазычылыктарын билдиргендер да болду. Мына быйылкы ажылык сапарыбыз өтө жакшы болуп турат. Себеби быйылкы жылында мынандай жаш балдарды, илимдүү балдарды алып келген экен. Мына менин жанымда турган ажы башым жаш бала өзү абдан илимдүү. Мына мен де карыны бүгүн ушу шайтанга ташатырып өзү жанымда кошо жүрүп, мына кыйынчылыктарды тартып алып келди. Ушундай ажы башлардын мындан кийин да көп болушун мен тилейт элем. Быйылкы жылы 3-чү жолу ажылык парзын аткарууга келген ажатабыз бул сапар кемпири менен келгенин айтып, мурдагы жылдарга караганда ажылар үчүн түзүлгөн шарттардын барган сайын жакшырып бара жаткандыгын белгиледи. Мурунку келгенге караганда айырмасы, мисалан, тавапты бир жерде кылат эле баштага келгенде, азыр 4 катар үстүндө айланат экен. 4 катар ушунчалык, ушундай болсо дагы адам көп. Миналарда болсо бир жерден айланып, бир жерден аркага кайтат эле. Эми аркага кайтпастан ошо канча көбөйтүп, ташатып, нар жака өтүп кете берет экен. Минада жаткан жерлер дагы жакшы. Muzdalife'ye gelip 1-2 saatle turgan bolduk ele baştagıda. Hazır tün jarında gelip taң atkıça жаткан болдук. Каалагандар айттын биринчи эле күнү Кабага барып тавап кылышты. Айттын экинчи жана 3-чү күндөрү жамаратта түш оогондон кийин барып ар бир шайтанга 7 данадан 21 дана таш ыргытылды. Бул күндөрдөгү элдин көптүгүнөн жолдо машиналар жүргөнгө болбой калды. Бирок момундай болгон кичинекей 2 дөңгөлөктүү мотоциклдердин күнү туулат тура. Болжол менен Жамараттан Байтуллахка чейин 10 чакырым болсо, ар бир кишиге биздин акчага 1450 сомго жеткиребиз деди. Элдин көптүгүнөн уламбы машинага канча адам батса баарын салса уруксат окшойт. Ошондуктан элдер машинанын үстүнө олтуруп алышкан. Ажылык сапарына келгендердин арасынан муфтияттын ажылыктуу уюштуруу тобуна ыраазычылыгын билдиргендер көп болду. Муфти өзү баш болуп, начальник штаб, замир кары өздөрү баш болуп, бардыгы аркабыздан жүгүрүп жүрүштү, күнү түнү бардыгын. Жатканда, турганда аркаларынан докторлары бизди караган бүт бардык. Бардыгы дежур болуп, кыскасы бизди карап турду, ушунча адамды. Миллиондогон адамдын ичинде кыйын экен. Мында жүрүш, чогуу жүрүш кыйын экен, ал жерге зыярат кылыш кыйын экен, ибадаттарды аткарып, бардык шартарды аткарыш кыйын экен. Ушуларга бардыгына мен өзүм үчүн чоң рахмат айткым келет. Ажылардын атынан дагы чоң рахмат айткым келет. Ошентип Кудай буйруса ажылык сапары да бүтүп баратат. Кыргызстандан келгендердин ичинен экөөсү бул жактан каза тапты. Калгандарынын баарынын ден соолуктары жакшы.
Ажылар октябрдын 11-нен баштап 27-сине чейинки аралыкта өз ата мекенине кайтышат. Эми кабыл болгон ажылыктын фазилети тууралуу Азирети муфтинин сөзүн тыңдасак. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, бул кимдин ажысы кабыл боло турган болсо, ажысы кабыл боло турган болсо дегени биз айткандай, ушу баягы билимдин негизинде, Алланын өкүмү пайгамбар сүннөтүнүн негизинде ихлас менен боло турган болсо, кабыл боло турган болсо, ага Алла субханаху ва таала ушундай Алла 5 ага сыйлык берилет деген. Биринчи сыйлыгы энеден туулма, жаш наристедей бол күнөөлөр кечирилет деген. Бүгүнкү туулган бала эч бир күнөө кылган жок. Көзү менен, кулагы менен, тили менен, же болбосо эч бир нерсе колу буту менен кылган жок. Кудду ошондой болуп, күнөөдөн энеден туулма болуп кечирилет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Экинчиси отурган болсо, үйүнө жеткенге чейин дуасы кабыл болот деп, буну да пайгамбарыбыз айткан. Үйүнө жеткенге чейин кандай дуа кылса, бул дуасы сөзсүз кабыл болот деген. Үчүнчүсү ачарчылыкка, жокчулукка, ушундай кедей, кембагалчылыкка учурабайт деген. Ал эми төртүнчүсү боло турган болсо, кыямат күнү өзүнүн туугандарынан, үй бүлөсү тууган бала чакаларынан 400 адамга Алла Тааланын уруксаты менен шапаат кылганга уруксат берилет экен. Мындайча айтканда, бейишке кирет, күнөөлөрү аркылуу бейиш тозокко кирет деп чечим чыгып калгандардын 400-ün бейишке алып киргенге мүмкүнчүлүк жана ушундай шапаат берилет экен. Ал эми 5-нчиси болсо, ага бериле турган сыйлык Хажы Мабрурдун сыйлыгы, Хаджыл Мабрур лейса лаху жазаун иллал жанна, ага бериле турган сыйлык бейиштин өзү деп атат да, бейиштин өзүн деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала бардык адамдарга ушу бүгүн быйылкы ушу жылы келген ажылардын бардыгын ажыларын кабыл кылсын. Экинчиден, бүткүл ааламга Алла Таала тынчтык берсин. Мусулмандардын ортосунда Алла Таала биримдүүлүк берсин. Бүткүл эле адамзатка Алла Таала туура жолдо насип, ыйман берсин. Ал эми өзгөчө айтканда Кыргызстаныбызга Алла субханаху ва таала Кур'андын урматынан, Кур'андын берекесинен Кыргызстаныбызга эң биринчиден Алла субханаху ва таала бейпилчилик, рахат, Алла Таала береке берсин. Мамлекетибизге, журтубузга келечекте Алла субханаху ва таала ар кандай жамандыктан өзү сактап, ар кандай жамандыктан өзү коргоп, Алла субханаху ва таала өзү жолдоп, өзү колдосун бардыгыбызды. Алла субханаху ва таала ушу мамлекет жетекчибизден тартып, жөнөкөй элибизге чейин Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир эркек, ар бир аялына Алла субханаху ва таала узун өмүр, чын ден соолук, толук имандуулук, таквалык, ырыскысына береке, дүйнө ахиретте жакшылык, ийгиликтерди насип кылсын. Дозок отунан Алла куткарып туруп, түбөлүктүү бейиштин төрүнөн жай берсин. Фирдаус бейишинен Алла субханаху ва таала жай берсин. Пайгамбарыбыздын шафаатын баарыбызга ылайыктуу кылсын. Бул ыйык жердеги, ыйык мечиттин алдындагы тилектерибизди, баталарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылып, ал эми ажыларыбызды Алла Таала эсен аман, Алла субханаху ва таала ушу ол жолу сооптуу кылып, ден соолугу чын кылып Алла Таала үйлөрүнө бардыгына кайтарсын. Алла субханаху ва таала бардык тилектерибизди кабыл кылсын. Дагы бир акыркысында эми ва ахиру даъвана алхамдулиллахи роббил аламин. Албетте бардык мактоолор алгачкы дагы, кийинки дагы Алла Таалага болсун. Сөзүбүздүн аягында айтарыбыз, кыргыз элибизде миң уккандан бир көргөн деген сөз бар эмеспи? Ошо сыңары бар электер барууга, исламдагы 5 парыздын бири болгон ажылыкты аткарууга ниет кылалы. Ниетке жеткирүүчү Алла Таала баарыбыздын тилек дубаларыбызды кабыл кылсын. Жарым саат убакыт бөлүп, эч кандай шарты жок болгон учурдан шашылып жасаган көрсөтүүбүздү көрүп койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Дайыма тынч, аман болуңуздар. Muhammad is the messenger to Allah.